Бардыгыбыз билгендей, боор организмибизди бузук уу нерселерден тазалайт. Бирок организмде канды тазалоодо бөйрөк дагы катышарын көпчүлүк биле бербейт. Жана ошондой эле бөйрөк адамдын жыныс органдары менен түздөн-түз байланышта. Уу заттарды организмден чыгаруудан сырткары, бөйрөктөр ашыкча суюктукту чыгарып, артериялык басымды көзөмөлдөйт. Бул артериялык басымы жогору же төмөн болгондор бөйрөккө дагы кам көргүлө деген сөз. Жана организмдеги зат алмашууга дагы катышат. Бөйрөктөр аркылуу кандын көп өлчөмдөгү агымы өтөт. Минута сайын ал 1 литрден ашуун канды качайт этип өзүнөн өткөрөт. Ошондуктан биздин каналда бөйрөктү жабыркаткан кыймылдар, адаттар боюнча видео чыккан, бөйрөктү жабыркаткан, иштешин бузган азыктар жөнүндө, ал эми бул видеодо бөйрөктүн иштешин жакшырткан азыктар тууралуу болот. Бөйрөктүн жакшы иштешин ар кандай дары ичип жакшыртсак болот, бирок ал кыска убакытка эле. Бөйрөк ооруган сайын кечке эле дары иче албайбыз, ошондуктан бөйрөк оорубасын десек, узак убакыт өмүр бою жакшы иштесин десек, жеп жаткан тамак аштарга бөйрөктүн жакшы иштешин камсыздаган азыктардан акырындан кошо баштайлы. Бул видео дал ушул бөйрөктүн жакшы иштешин камсыздаган азыктар тууралуу болот. Ошондуктан видеону аягына чейин көрүңүздөр, өтө пайдалуу, кызыктуу жана өтө даамдуу болот. Ассаламу алейкум, сиздер менен Ден Соолук каналы. Достор, каналда буюрса жок дегенде эле миңдей видео чыгарабыз. Видеонун бардыгы ден соолук үчүн болот. Ошон үчүн видеону лайк менен колдоп коюңуздар. Мындай учурда видеону көбүрөөк адам көрөт. Канчалык бизди лайк менен колдоп турсаңыздар, биз тез-тезден пайдалуу маалыматтар менен чыгып турабыз. Лайк басуу сизге 3 секунд, ал эми бизге өтө жагымдуу болот. Эгер видео менен башка адамдар менен бөлүшсөңүз, абдан кубанычта болобуз. Жана каналга сөзсүз катталып коюңуздар. Анда эмесе көп сүйлөбөй биз баштадык. Комментарийде дагы көп сүйлөйт экенсиң деп жазып атышат. Достор, көп сүйлөйбүзбү же нормальный эле сүйлөйбүзбү? Комментарийге жазып коюңуздар. Биринчи азык бул дарбыз же арбуз. Бул азык көптөгөн пайдалуу заттардан сырткары щелочтуу байланыштар дагы бар. Ушунун себебинен көпчүлүк учурда адам мочекислый диатез болгон учурда адистер дарбызды рационго кошууну айтат. Дарбыз бөйрөк оорусунда дагы көп учурда сунушталат. Функцияларын жакшыртат жана кислоттуу, щелочтуу тең салмактуулукту кармап турат. Мындан сырткары пайдалуу витаминдер жана микроэлементтер бар. Андан сырткары дарбыздын данектери дагы колдонулуп келет. Ал данектерден дарбыз майы жасалат. Дарбыз майы бөйрөктөгү таштардан профилактика кылып турууга өтө пайдалуу. Ошондуктан данегин кээде кошо жеп тургандагы пайдалуу. Кийинки бөйрөгүбүз сүйгөн азык бул ашкабак. Ашкабак бул аз калориялуу, жеңил азыкка кирет. Бирок ошол учурда эле витамин жана минералдарга өтө бай келет. Ашкабак бөйрөктү тазалоодо жана табарсыктын суюктук же зара өлүп чыгаруу каналдарын тазалоого катышат. Ошондой эле адамдан ашыкча суюктукту чыгаруу учурунда жеңил, раздражениясы жок чыгарууга жол түзөт. Билсеңиздер керек, кээ бир адамдар ашыкча суюктукту же зара чыгаруу учурунда бөйрөктө ооруну же сайгылашууну сезет. Ушундай учурларда ашкабактын пайдасы чоң. Ашкабактын өзү эле эмес, ашкабактын семечкасы же данектери дагы өтө пайдалуу. Алар бөйрөккө эле эмес, боорго жана уйку безине дагы пайдасы чоң. Ашкабактын майы деген дагы бар, ал дагы пайдалуу. Майын ошол эле ашкабактын данектеринен жасашат. Андан ары кеттик, кийинки жүзүм. Жүзүм биринчи рет калийге бай. Бул биздин калий жана натрий балансыбызды туура өлчөмдө кармап турат. Калий эмнеси менен пайда? Негизи мындай эреже бар. Калийди көп колдонуу, ал эми натрийди аз колдонуу деген. Натрий деген бардыгыңыз билген, бул биздин ашкана тузубуз. Тузду күнүнө 2 граммдан 5 граммга чейин эле колдонуу сунушталат. Көп эмес. Ал эми калий негизи эле азыктарда аз кездешет, бирок адамга күнүнө 3-4 грамм калий керек. Ал эми жүзүм калийге бай келет. Калий бөйрөктөн сырткары жүрөк кан тамырларына, андан сырткары сырткы келбетибизге дагы өтө пайда. Курамында калийден сырткары кремний кислотасы, фосфор кислотасы жана темирдин тузу бар. Булар өз учурунда заранын кислоттуу болуусун азайтат. Ошондуктан жүзүм бөйрөктө таштардын пайда болуу коркунучун азайтат. Кийинки суу.
Бөйрөктөр жөнүндө сөз болуп атканда суу жөнүндө айтпай коюу болбойт. Адам күнүнө канча литр суу ичиш керек деп кызыксаңыз, классикалык диетада ар бир денеңиздин салмагына 30 грамм суу колдонуу сунушталат. Андан аз эмес. Эгер салмагыңыз 60 килограмм болсо, 1,8-2 литр керек. Албетте, таза суу жөнүндө кеп болуп жатат. Сок, чай, сүт жана башка суюктук эмес, жөн гана таза суу жөнүндө кеп болуп атат. Эгер сууну көп иче албасаңыз, мындай адамдар дагы арабызда бар, жок дегенде 1 литр ичиңиз. Эгер салмагыңыз 100-гө жакын болсо, 1,5 литрден ылдый түшүрбөңүз. Жана дагы ушул жерден айта кетчү нерсе, ар бир күнүңүздү ач карынга суу ичүү менен баштаңыз. Бул бөйрөктөрүңүзгө эле эмес, бүткүл организмиңизге пайдалуу. Кененирээк билүү үчүн сууну эртең менен ичүү тууралуу видеобузду көрүңүз, өтө кызыктуу маалыматтар бар. Кийинки кара моюл же черник орусча аталышы. Бул азык организмдеги зыянын тийгизе турчу бактерияларды өлтүрүүгө жөндөмдүү. Ошон үчүн бөйрөктү жана заара чыгаруу каналдарын профилактика кылуудагы эң пайдалуу делген азык. Кара моюлду жууп, тазалап, аны эзүүдө өзүнүн пайдалуу элементтерин жоготуп жибербей, өзүндө сактай алат. Ал эми кара моюлдун ширеси бөйрөктөгү кумдарды чыгара алат. Бөйрөктөгү кумдар деген бара-бара чоңоюп, ташка айланат. Бул жакта дагы бөйрөк таштарынын пайда болуусунан дагы сактап турат. Кара моюлдун тууганы бар, ошол жемиштин түрү десек болот. Бул мүкчидек деп коет. Сиздер деле уккан болушуңар керек. Сүрөттөгүдөй жемиш, орусча клюква деп коет. Бул жемиш дагы пайдалуу, анда флавоноиддер бар. Ал флавоноиддардын ичинен эпикатихин деген зат бар. Ал циститти профилактика кылууга жана алдын алууга жөндөмдүү. Ал эми мүкчидектин же клюкванын ширеси, согу бөйрөк жана заара каналдарында бактерия, микробтордон тазалайт. Кийинки жашылча чөптөр. Буларды дагы колдонуу бөйрөккө пайдалуу. Бул жака укроп, жашыл пияз, петрушка жана сымалак кирет, же шпинат. Булар витамин, минерал жана клетчаткага бай келет. Андан сырткары аскорбин кислотасына дагы бай келет. Ал эми аскорбин кислотасы өз учурунда биздин канга пайдалуу. Кийинки бөйрөккө пайдалуу азык бул балык. Бөйрөккө пайдасы ал жакта майлуу омега-3 кислотасы бар. Омега-3 негизи эле бүт организмге пайдалуу, мээге, жүрөк кан тамырларга, нерв системага жана бөйрөктөргө дагы. Достор, эми сиз жогоруда айтылгандардын арасынан кайсынысын жеп келесиз, ошолорду жазып койгула. Жана дагы кандай темадагы видеолорду көрүңөр келет, ошолордон дагы жазып калтыргыла. Анан дагы биздин видеолор негизи эле жагабы же жакпайбы, же саясаттан тажаган учурда эле кирип көрүп коесуздарбы? Айтор өз пикириңиздерди калтырыңыз. Сиздер менен Ден соолук каналы болду. Видеону аягына чейин көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Кийинки видеодон жолукканча Ден соолукта болуңуздар.